Кыргыздын оймой чиймелерин эч ким менчиктештире албайт. Кыргызстандын Маданият министрлиги акыркы мезгилде Кыргызстандын тарыхый маданий мурастарынын ажырагыс бөлүгү болгон улуттук оймой чиймелерди жана символдорду коммерциялык максатта колдонууга байланыштуу кооптондурган тенденция байкалып жатканын билдирди. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов Маданият министрлиги биздин бардык маданий мурастарыбызды Кытай Манас эпосун 90-жылдары талашканда эле тиешелүү иштерди жүргүзүшү керек болчу деп эсептейт. Бул биз үчүн дагы жакшы сабак болот да. Анткени мындан кийин биз бүтүндөй Кыргыздын өзүнүн баалуулуктарын сөзсүз түрдө өзүбүздүн патентти, анан дүйнөлүк ушул баалуулуктарга каралган мейли ЮНЕСКОнун тизмесине болобу каттатып, алдын ала бүт ээлеп албасак, бүгүнкү күндө Кыргыздын көп бир жакшы баалуулуктарын, мейли боз үй болобу, мейли ак калпак болобу, мейли башка нерсе болобу, булардын баардыгын келечекте акырындап ээлик кылабыз деген аракеттер көп болуп атат. Буга чейин ошондой ээлеп алган учурлар дагы болгон. Биз ошолордун баардыгын алдын алышыбыз керек. Биз бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек. Биз келечектеги улуттун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын алдыга коюшубуз керек да. Ошондо келечекте биз эмнелерди өзүбүзгө ыйгарып, бекемдеп, патенттеп, эч бир мындан ары эч кандай бир сырттан бирөө ээлеп албай турган өзүбүздүн ушул эл аралык укуктарга, өзүбүздүн мыйзамдык актыларга таянып туруп, ошонун баарын аткарып коюшубуз керек. Ушул ат башынын ала кийиздери, алайдын шырдактары деп өткөрүп атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө биз керек болсо лейлектин, чоңалайдын килемдерин дагы биз эми өткөрүшүбүз керек. Себеби алардай баякы баалуу, алардай баякы өзгөчөлүктөргө ээ чанда гана кездешет. Ошон үчүн биз баякы алардын баардыгын ушундай өткөрбөсөк, Кыргыздын саймасындай, Кыргыздын ушундай бир баалуу, бай маданий мурасындай көп элдерде жок. Себеби Кыргыз эли Борбордук Азиядагы эң байыркы калк. Кыргыз Республикасындагы тарыхый маданий мурастар тууралуу мыйзамдарга ылайык улуттук өрнөктөр, оймой чиймелер, кол өнөрчүлүк жана этнографиялык материалдар тарыхый маданий мурастын объектилери болуп эсептелет. Алардын корголушу жана сакталуусу абзел, ошондой эле аларды жок кылууга, бурмалоого, тарыхый жана маданий айныктыгын бузган негизсиз өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт. Маданият министрлиги бардык уюмдарды, ишкер адамдарды жана жеке жарандарды Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мураста урматтоо менен мамиле кылууга чакырат. Улуттук оймой чиймелерди коммерциялык максаттарда пайдалануу этикалык принциптерди, улуттук мыйзамдардын ченемдерин, маданий мурастарды коргоонун эл аралык стандарттарын сактоо менен, ошондой эле эксперттик коомчулуктун пикирин эске алуу менен жүзөгө ашырылууга тийиш. Маданият министрлиги улуттук маданий мурастарды коргоо чараларын күчөтүү боюнча иштерди улантат. Дизайнер Замира Молдошованын айтымында Маданият министрлиги оймой чиймелерди жайылтуу жана жалпысынан улуттук маданий мурастарды жайылтуу боюнча жетиштүү иш алып барбайт. Кайсы жерге барба, Казакстанга бар, Өзбекстанга бар, Тажикстанга бар, оймолорун тетигинде өйдө коюп, мындай пьедесталга коюп, аябай сонунбай. Мисалы үчүн бизде фестиваль деген жок, оймой фестивали жок. 19-кылымда Рерихтин бир эле китеби бар биздин оймолор жөнүндө. Ишенесиңерби? Башка китеп чыккан эмес. Мен ойлойм, бул Министерство культуранын бирден бир эң биринчи катасы дагы, анан жумушу дагы ушул болуш керек болчу. Оймоо фестивалын уюштуруп, жылдачы ошого өзүнчө фонд кылып, келгиле ушундай уюштуралы деп, ошону көтөрүп, ошол кийизди, ошол шырдакты, ошол оймону кыргыздарда оймо деген аябай чоң маани берген нерсе болчу. Илгери бир боз үйгө атайын оймолорду тартып туруп, оймо терапия кылып, ордон айыктырчу. Биз байкуш оймону көтөрүп чаап, тиги шырдагыбызды чечип костюм кылып атабыз, шырдагыбызды кескилеп шым кылып атабыз. Шырдак тиги эмени туш кийизибизди. Шырдактардагы иймек, ошоктогу жанакы эркектин оймолорун кайсы жерге гана таккан жок, тебеленди, тепсендиге калып атат да. Эгерде ушул нерсеге фестиваль болуп, анын китебин чыгарып, ошонун философиясы болуп, Министерство культура бул мамлекеттик деңгээлде чечилчү маселе да. 20-февралда Кыргыз патент Яка брендинде колдонулган кыргыз оюларына Россиянын аймагында да, Кыргызстандын аймагында да патент берилбегенин расмий билдирди. Россия Федерациясында Яка ЖЧКсы Яка товардык белгиси катары кара тик буштуктун фонунда ак тамгаларды каттаткан. Бул товардык белги маданий мурастарга тиешелүү эч кандай оймой чиймелерди,
же декоративдик элементтерди камтыбайт. Яка товардык белгиси Кыргызстандын аймагында укуктук коргоону алган эмес. Россиянын аймагында да обыденного айымга өнөр жай үлгүсү катары патент берүү боюнча расмий маалымат жок. Демек, яка жычкасы анын товарларындагы оймо чиймелерди үчүнчү жактарга чыгарууга тыюу салууга укугу жок. Ал эми кыргыз патенттин өкүлү тилекке каршы бизде бир дагы кыргыз оймосу пайдалуу модель катары катталган эмес деп айтты. У нас, к сожалению, ни один узор кыргызский не зарегистрирован в качестве полезной модели. Мы уже провели исследования соответствующие. Нету у нас в базе данных полезных моделей, промышленных образцов какого-либо узора в виде дизайнового решения. Нету. Следовательно, наше законодательство не нарушено. Вот, это первое. А если вы знаете, то Министерство культуры отвечает за нематериальное культурное наследие кыргызского народа. Вот оно отслеживает правильность, неправильность использования элементов кыргызского творчества. Эске салсак, бир жумадан ашык убакыттан бери россиялык Яка брендинин айланасында кыргыздын улуттук оймо чиймелерин өз кийимдеринин дизайнында колдонулушу боюнча чуу басылбай келет. Кыргызстандын тарыхын туура эмес чечмелөө кыргызстандыктардын кыжырына тийди. Анда бренд Кыргызстандын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата түзүлгөн айтылат. Бирок Кыргыз Республикасы 1991-жылы түзүлгөн. Бирок нааразычылыктын башкы себеби сайттагы продукциянын жана товардык белгинин жалпы стилистикалык өзгөчөлүгүнүн имитациялоо жолу менен сатып алуучуларды адаштыруунун ар кандай көрүнүштөрү сот инстанцияларына кайрылууга негиз болуп саналат деген билдирүүсү болду.